Саламатсыздарбы? Адилет Айтикеев деген журналист активист өзүңүздөр билесиздер. Камчыбек Ташиевдин коррупциялык схемаларын ачык айтып коркпостон видео кайрылуу жасап келет. Жана ошондой эле ал бүгүн өзүнүн постунда Камчыбек Ташиевдин жубайы Нургүл Ташиеванын 6 подружкасы алдамчылык беренеси боюнча алыптыр деп пост жазды. Ушундай жаңылык тарады достор. Ал эми ал посттун комменттерине кире турган болсок, адамдар ар кандай ойлорун жазыптыр. Бүтүндөй эле катын баласы, ага тууганы, жээн, бөлөсү, куда, сөөгү, айланасы катыштосу бүт эле уру кескилер экен да дейт. Атаңа окуй күнай, мужи жана одна сатана деген ушул да маселени биз гана чечебиз дешсе керек да, бул эмне деген маскарачылык деп адамдар өздөрүнүн ойлорун комменттерге жазышууда. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Камчыбек Ташиевдин эл үчүн кылган кызматына ыраазысызбы? Ассаламу алейкум, туугандар. Кече наркы жумада президент Садыр Жапаров ноокатка барып келбедиби? Ноокат эли менен жолугуп, мен ошондо аттиңдеп калдым да, ошо биринчи ноокатка барса болмок экен деп. Эмне дегенде калган райондорго барып келгиче биздин ноокаттын шустрый акими Шейшекеев деген аким келген, өтө шустрый, жаш экен. Көз бөөмө турган краскалар өтө көп экен. Ал элдерди уюштуруп коюптур да, өздөрүнүн адамдарын уюштуруп 200 адам бата турган залга аркасына киресиңер деп элди кармап туруп, фактически өзү даярдаган баягы бата бергич, анан пахта койгуч тарды даярдап 150 адамды залга киргизип даярдап коюптур. Тизмени даярдап, сен сүйлөйсүң деп. Анан эшик ачылганда 50 адам киргенде уже зал толуптур. Калганы көйгөйлөр бар калыптыр. Негизи эле өтө эле шустрый экен да. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Шуну баякы башка райондорду президент кыдырып келгиче, бул мына шустрый аким ойлоп таба коюптур да. Мен ушуну билбейм, анан бул чиновниктерди эмнеге элдин сынынан коркот, элден эмнеге коркот? Анан өткөндө мына коомдук активист Илгиз деген бала барса, качып кетип атат да, жөн эле жаш балага окшоп. Өзү 350 000 калкы бар Ноокат району башкарам деп келген адам бир блогерден коркуп качып жүрөт да. Не деген сөз булчу? Бул жөн эле президентти булар подвайт этишип атат да. Ушул аким, ушул мэр чече турган эле нерселер. Бул президент келбесе деле бүтө турган. Айлык алып атасың, мен төлөгөн, эл төлөгөн налогдон айлык алып атасыңар. Анан ошону актап жебейсиңерби дейм да. Эптей албасаңар, жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз эптей албайт экенбиз буларды. Кете эле калайлы деп кетип калыш керек да. Болбогон эле көйгөйлөрдү айттырып элге анан бата берип, элдин ошо бата бергендер жакшы, бата бергендер жаман эмес, жакшы. Бирок силер элдин убактысын урдап атпайсыңарбы? Көйгөйүн айтам деп наракта уктабай келген адамдардын убактысын урдап атасыңар. Мен деп тур 2 саат сүйлөпчү. Анан биринчиде, экинчиден аял адам бербейт, батаны эркек адам, аксакал бериш керек да. Анан өткөндө дагы жазсам, арким жаман көрүптүр, сенде апаң бар, атаң болсо керек, андай мындай депчи. Мен энелерге, аларга каршы эмес. Мен ошо элдин убактысын урдагандарга каршы болдум да. Анан дагы бир нерсе, Ноокатта эң көйгөйлүү маселе бу пробка деген маселе бар да. 4 полоса жолду курушкандагы, ошо 4 полоса жолдун 2 жагдан бирден полосасыны баягы парковка болуп калган. Мэрге канча какшадым,
ошол тротуар менен ошо жолдун ортосунда арык турат, 1-2,5-3 метр жол турат, жер турат ошол бош. Ошону тегиздеп туруп үстүнү жаап плита менен ошону парковка кылып койсоңор, Ноокаттан кирип чыкты чейин 3,5-4 километр жер парковкада болот. Анан баягы жолду тоскон, машиналар жолду тоскон, бир полоса да ачылат десем, бу мэр айтат, муну жол курулуш министрине карайт дейт. Анан бизге карабайт дейт. Акыры ошо жерде сени мэр кылып шайладыбы? Ошо жол курулуш министрине барып ыйлактабайсыңбы? Мынаны ачып бер, мындай кылайлы, бизге парковка жетишпей атат деп. Канча машина кирет? Ар бир машинага 50 сомдон кылып коюп, бюджетиңе да акча түшөт, пробка да кетет. Анан элдер да кыйнабай парковка болот. Анан дагы бир маселе, аким келип айтыптыр, мына Тажы кышлактагы чоң бир эле стадион бар. Бир чоңураак мероприятие ошо жерде өтөт. Ошону стадионду бир ишканаларды салып, район ошага көчүрөм деп кайсы баш менен айтып атат. Андай жер табылбай атат. Кылымдын курулушу болуп, ошол Круговойдун алдыда 6 этаж здание турат, ошо бүтпөгөн. Ошондагы баягы Айтыбай Такаевтан алыпсыңар, ошо мамлекетке өтүптүр. 6 этажын, ар бир этажын ишканалар кылып койбойсуңарбы? Бирини районно, бирини налоговый, бирини башка кылып, элдер бир жерден жумушун бүтүрүп кетет эле, бирини архив, бирини кадастр кылып. Анан ошолордун бардыгын орду бошойт эле, анан сала бергиле да. Дагы бир маселе, эң чоң маселе бул, бир эже айтып кеттир бир аз эле, бул канализация деген. Ошо канализация жок Ноокатта, чоң ишканалар, чоң үйлөр, этаждар курулбай атат да, ошол курулуш керек эле. Ушуга окшогон нерсени айтпай, каякта барып, тоогум өлүп калды, анан башка болбогон маселелерди айтып, президенттин убактысын алыпсыңар, көйгөйдү айта турган адамдардын убактысын урдапсыңар. Кечирип койгула го, айтышка туура келди.